клубда көңүл ачкан кош бойлуу Байзакова элдин кыжырын кайнатты. Чууну сүйгөн блогер Байзакова кош бойлуу болгонуна карабай түнкү клубка барууну токтоткон жок. Интернетте жарым жаңалак сүрөттөрү менен таанылган айым көңүл көтөрүп кайтайын деп жатып элдин ачуусун туудурган. Бул тууралуу НРКЗ жазып чыккан. Интернет колдонуучулары эне болуу алдында турган Байзакованын алкоголь менен тамеки сиңген жерге барганына азырынышты. Көпчүлүгү кош бойлуу болгонуна карабастан бул айым мурункудай жүрүшүн токтотуу ниети жок окшойт деп болжошууда. Өзүнүн Instagram баракчасына түнкү клубда бийлеп жүргөн кезин жарыялаган. Видеонун астына болочоктогу эне азыркы жаштардын кантип көңүл ачуусун билип кайтмакчы деген жазуу калтырган блогер айым. Соц тармактын колдонуучулары Байзакованын кезектеги кылыгына таң калып өздөрүнүн жагымсыз пикирлерин калтырышууда. Жок дегенде бир аз чыдап турса болбойт беле. Боюнда бар аялга клубда не бар дейсиң? Баланын өмүрүнө коркунуч туудуруп жатканын түшүнбөсө да керек. Курсагындагы бала уланып калбаса экен, бул жүрүшүндө клубда төрөй тургандай деген комментарийлерди окууга болот. Булак Назар Ньюс. Караколдо 27 жаштагы келин башкарган унаа мамыны сүзүп талкаланды. Караколдо жогорку ылдамдыкта бара жаткан унаа электр мамысын сүзүп талкаланды. Унааны 27 жаштагы кыз башкарып жүргөнү маалым болду деп билдирди Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысы. Окуя бүгүн 7 ноябрга караган түнү саат 00:30 чамасында Volkswagen Passat үлгүсүндөгү автоунаанын катышуусунда болду. Ал 1991 жылы төрөлгөн айдоочунун башкаруусунда Абдрахманов көчөсү менен чыгышты көздөй бара жаткан. Абдрахманов жана Коёнкөзов көчөлөрүнүн кесилишинен жергиликтүү тургун башкарууну жоготуп, унаа электр мамысын сүзгөн. Жол транспорт кырсыгынын кесепетинен телекомго караштуу электр мамы жана унаа жараксыз абалга келди. Ал эми айдоочу келин менен анын жанындагы күйөөсүнө медициналык жардам көрсөтүлдү. Учурда бул факт боюнча тактоо териштирүү иштери жүрүп жатат. Булак Турмуш.